Мына ушул жерде дайыма Алланын сөзү, Алланын Кураны, пайгамбарыбыздын хадиси жаңырып турган мына ушул мечит. Мына ушунун ичинде хадистер айтылыш керек эле. Бунун ичинде Куран окулуш керек эле. Мунун ичинде жакшы сөз, ата энеңди сыйла, урматта, жаш балдарга катуу кыйкырба, чоңдорду ызатта, барын сыйла, адамгерчилик деген нерсе мына ушул жерде айтылыш керек эле. Бүгүн мен ошол дин душмандарына ушундай кылбагыла деп чыгып атам. Өтө өкүнүчтүү, өтө жаман көрүнүш нерсе. Алланын үйүнө сураныч. Каршы чыкпай эле коелучу. Кимде ким Алланын үйүнө каршы чыга турган болсо, анын азабын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Абрахам өтө айбаттуу, күчтүү, дүйнөнү дүңгүрөткөн желдеттери, аскерлери бар. Алланын үйүн талкалаймын деп пилдер менен келди. Башкалар аттар менен келди. Ушул Алланын үйүн талкалаймын деди. Бирок Аллах Тааланын буйругу менен, Аллах Тааланын өкүмү менен пили дагы баспай калды. Аларга апаат келди. Аларга жөнөкөй эле бир чымчык канаттуулардын себебинен аларды жер менен жексен кылды. Апаат келди, кырсык келди. Алланын каары жаады. Албетте биз душманга дагы жамандык каалабаган ушунчалык мусулман момун адам экенбиз. Биз аларга азыр анчалык апаатты каалабайбыз. Бирок Аллах Таала адилеттүү зат. Ал адилеттүүлүгүнө эч кандай шегим жок. Жакынкы күндөрү мына ушундай жаман нерселер болуп кетсе мен таң калбайм. Анткени Алланын үйүн ушинтип аткылоо бул өтө уяттуу нерсе. Эгер бир жакшылык кыла турган болсоң, тарых бетинде алтын тамгалар менен каласың. Эгер бир жамандык кыла турган болсоң, ошол тарых бетинде апапак бир баракты, кара, жийиркеничтүү сыя менен ошол тарых бетинде каласың. Фираун деген өтө күчтүү дүйнөнү дүңгүрөткөндөр өткөн. Ошол инсандарга, мусулмандарга, деги эле Алла деген инсандарга каршы чыккан, менмин деген дүйнөнү башкарган хандар өткөн, бийлер өткөн. Ошолордун дагы бүт баары тарых бети эскерип койду. Бүгүнкү күндө Фираун деп бирөө итине ат койбойт. Бүгүнкү күндө бирөөсү Абу Лахаб деп туруп, араб желигесинде дагы ат койбойт. Анткени жакшы инсан болсо, менин балам дагы ошондой жакшы инсан болсун деп атын Мухаммад коет, Ибрахим коет, Исмаил коет. Максат коет, бир максаттуу болсун деп. Ошол үчүн туугандар, жакшылык гана кылайлы, жамандыктан алыс бололу. Мына ушул максат айылындагы мечитти жана башка ушул жерде баткен жергесин кыдырып жүрөбүз. Элден келген маңдай тер менен тапкан аманаттарын ушул жерге алып келдик. Кудайым буйруса, жакын арада ошол нерселерди да сиздер менен бөлүшөбүз буйруса. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи